Дарыгерлерди даңазалаган сонун чыгарма менен көрсөтүүбүздү толуктадык. Кадырман көрүүчү, бизден алыстабаңыз. Алдыда дагы сиздер үчүн пайдалуу нерселерди айтып берген аракет кылабыз. Анткени студиябызга мына ушул тармакта эмгектенген инсандар келип калды. Деги эле дарыгерлердин кадырын менимче баягы вирус мезгилинде каттуу билдик окшойт, баарыбыз ыйлап өзгөчө кадыр баркын жогорулата баштадык десек болот. Негизи эле кичине суркалап калганда биз мына ушул дарыгерлердин орду ушунчалык билинет. Аларга жалдырап калабыз го, көзүбүз өтүп, алар болсо экен. Алардан жакшы адам жокту, э? Аларды издеп калабыз. Мисалы алардын жок дегенде ооруп калганда укол бергени издеп, алар болсо кайсыл ким дарыгер эле деп дароо сураштыра калабыз го. Ошондуктан ак калачандардын өмүр сакчыларынын биздин жашообузда дагы орду чоң десек жаңылышпайбыз. Алдыда пайдалуу кеңеш түрмөгүнөн сасык тумоонун алдын алуу үчүн атайын пайдалуу азыктарды айтып берген болсок, эми болсо сиздерге дагы бир сонун мүмкүнчүлүк деп айта алабыз. Анткени айымдар эгерде косметологко барууга убактыңыз болбой, айрым суроолоруңузду бере албай жүргөн болсоңуз, азыр сизге сонун мүмкүнчүлүк. Студиябызда мыкты косметолог бар. Ошону менен катар эле балдарыңыз боюнча суроо берип, же болбосо балаңыздагы өзгөчөлүктү атайын дарыгерге жете албай жүргөн болсоңуз, бул багытта дагы суроолоруңузду даярдап камдап туруңуз. Анткени биздин студиябыздын коноктору бүгүн сиздерге жооп берет. Акысыз, жөн гана сыналгы көргөнчө суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Мына ошол дарыгерлер бүгүн биздин жаныбызда. Андыктан берүүчү суроолоруңузду камдап туруңуз. Ким десеңиз, анда тааныштыралык. Нурсултан Дүйшеев, врач-педиатр, саламатсызбы? Ошондой эле дагы бир субайымыбыз Сайпери Саркирова, дерматокосметолог. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Кош келипсиздер. Алгач эле биздин көрүүчүлөрүбүз менен амандашып алыңыздар, Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн ушундай Жалал Абад медиа борборунун чакыруусу менен келип, атайын сиздерге пайдалуу кеңештер менен бөлүшөлү деп келдик. Кесиптешибиз экөөбүз. Кутмандуу таңыңыздар менен чакырганыңыздарга чоң рахмат. Айта кетели, биздин көрсөтүү бир азындай эркин көрсөтүү десек болот. Өзүңүздөр да эркин баарлашыңыздар, тамашалашайлы, биргеликте ойнойбуз. Алдыда шарларды дагы биз бекерге койбодук, сиздерди бир сыноодон өткөрөбүз дегендей эле. Анан алгачкы сурообуз, дарыгерлердин таңы кандай башталат? Саат канчада турат алар? Эмнелерди кыласыздар? Айта кетиңиздерчи. Бизде ушунчалык эле дарыгерлердин ар дайым айтабыз го, дарыгерлердин ушундай кеңеш беришет, эрте туруш керек депчи. Ар дайым буларды биз идеал көрөбүз да. Өздөрүнүн угайлы. Мен уктабайм деле деп койбойм. эрте менен 8-де турам. 8-де туруп үйдөгүлөргө тамак берип, өзүм жубай, жар болгонго бирөөнүн келини катары бардыгына чай берип, анан жумушка барып косметолог катары кантип баштайсыз таңыңызды? Бетиңизде кантип кам көрүп баштайсыз? Же кам көргөн убакыт болбойбу өзүңүз? Жок, кам көрүү тишибизди жуугандай эле, бетибизди жуугандай эле 2 маал обязательно болот. Унутпайсыз. Унутпайбыз, ооба. Ал эми педиатрлар кандай болду экен? Эми дарыгерлер күнүн кандай баштайт дегенде, биринчи биз жумушта дарыгер болсок, үйдө ата, бала, жубай болгон сыяктуу үйдө элдер катары эле баштайбыз жумушубузду. Эртең менен менде жаш балдарым да болгондуктан, өзүм жаш балдар дарыгери болуп, ошо үлгү катары деле менин 4 балам бар. Ошо эртең менен 6-да, 6:30 турабыз. Балдарды бала бакчага алып барыш керек, туруп тамактанып, балдарды тургузуп, кийиндирип, даярдап, бала бакчага таштап, андан кийин 8-де жумушубузду баштайбыз. Балдарыңыз мисалы чипси, крешки дегендерди алып бересизби? Мен балдарым кичинекейимден баштап эле негизи андай нерселерге жакын эмес. Алып берип эч үйрөткөн эмеспиз. 2-3 айда бир жеп калбаса, так анда күндө жеген андай нерсе жок бизде. Аларды кичинекейинен баштап ошол нерсеге көндүрбөш керек дейт го. Демек, сиз ошол багытта кетесизби? Мисалы, ал бала көрбөсө аны кылбайт дейт го. Ал нерсени билбейт деле деп коет да. Бизде
мүмкіндігінше үйде бар болса ал нерсени жей берет. Ошондуктан үйгө андай зыяндуу нерселерди сатып албаганга аракет кылабыз. Эгерде дүкөн кыдырып, базар аралап калганда муну алып бер деп ошол зыяндуу нерселерди көрсөтсө эмне кыласыз? Мен балдарым көбүнчө оюнчук сурайт, андай жей турган нерселерди көп сурай бербейт. Негизи кичинекейинен баштап мен сураса да негизи алып бербейм. Ошого менен жүргөндө сурабайт. Сонун, Тескерисинче атасы менен жүргөндө сөз сурайт го, Оюнчуктарды сурашы мүмкүн, менен жүргөндө андай нерселерди көп сурабайт. Биздин көрүүчүлөрүбүз суроолорду берип баштады, ошондуктан утур келген суроого дагы жооп алып бергенге аракет кылалы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы жөнөлтүрбаңыздар. Эгер бетиңизге кам көрүү же бетиңизде кандайдыр көйгөй болсо, анда биздин дерматолог, косметолог Айпери Саркеровага кайрылыңыз. Ал эми балаңызда кандайдыр бир көйгөй же болбосо балаңызга кеңеш алгыңыз келсе, анда биздин Нурсултан Дүйшеевке кайрылыңыздар. Анткени булар мыкты тажрыйбалуу адистер. Алгачкы суроону берели. Саламатсыздарбы? Менин суроом педиатрга метасигала вирусту жеңсе болобу дейт. Ушундай барбы? Ситомегалавирус деп жазылган. Ситомегала. Негизи бизде ушундай бир аз стереотиптер көп. Ошол мисалы температура болсо эле бар, ошол негизи бул жерде бул вирус негизинен 2 айга чейинки балдарга гана төрөлгөндөн баштап, жаңы төрөлгөн балдардан баштап 2 айга чейинки балдарга гана мындай ден соолугуна катуу зыян алып келиши мүмкүн. Андан чоң балдар, мисалы 5 ай, 1 жаш, 2 жаш, мисалы 10 жаштагы балдарга ошол вирусга найзап жаткандарын байкайбыз, мага көп келет. Аларга эч кандай мындай обычный сасык тумоо сыяктуу эле болуп өтүп кетет. Аларда өмүр бою бир зыян алып келбейт ал нерсе. Азыр негизи эле балдар кайсыл оору менен кайрылышууда? Ата-энелер мына ушул нерсе менен күрөшүүдө. Азыркы учурда көбүнчө эми жаш балдар, ошо бала бакчага барган балдар көп кайрылат. Ошол сасык тумоо, ангина деп коебуз, ошондой. Азыр эми суук түшкөндөн баштап уже бронхит, ошо өпкөсү шамалдагандарда бир аз көбөйдү. Ошол маселелер менен көп кайрылат. Ал эми айымдарда көбүрөөк бетинде кандай көйгөй бар деп айтат болчуңуз? Эми биз Жалал Абад шаарына жайгашканына байланыштуу бул жерде климат кургак келет, анан күн дагы ачуу, анан агрессивдүү тиет да. Ошого биринчи эле орунда пигментация, так, бетке так түшүү, анан купироз, беттин сезгениши, кызаруусу, ошолор дагы угри. Безетки деп коет. Безеткиден көбүнчө ушул 3 жабыктар менен көйгөйлөр менен көп кайрылышат. Эгерде мындай жаштыгыбызды эстей турган болсок, негизи эле үйгө барып деле карап отурсак, бир аз үйдө кичинекейлер сыркоолоп калса, мындай саатты карабай эле ата-энелерди билебиз, дарыгерге чала коет да, ушундай болуп атат го, мындай го деп. Эң кечи сизге саат канчада чалышат? Мага кечи жок, 3-тө чалгандар да болот, 4-тө чалгандар да болот, мисалы. Албай калсаң, кайра чалгандар болот, 5-6 жол чалгандар болот. Мүмкүнүнчө үйгө барып, жумушта дарыгер болгондуктан үйгө баргандан кийин аларга да убакыт бөлүш керек. Кээде телефонду өчүрүп коебуз, кээде жанып болсо да үнсүз режимге өткүзүп коебуз. Саатты карабай 2-3-тө чалгандарды байлашкандар да болот. Демек сиз үйгө барганда же өчүрөсүз, же үнсүз? Ошого аракет кылабыз, бирок баары жумуш болгондуктан байланышта болуп турган муктаждык болот. Мисалы, биздин клиникада жаткан оорулуулар кыйынга балга түшпаса, медсестер медайымдар биз менен байланышат. Ошондуктан 24 саат байланышта болгонго аракет кылабыз медайымдар менен. Ал эми оорулуулар бейтаптар менен мүмкүндүгүнчө. Ал эми сиздечи эң кечи же болбосо эң эртеси таттуу уйкуңузду бузуп же эс алуу күндөрү бүгүн эс алам дегенде жумушка чакырып алган учурлар болобу? Эми бул дерматология, косметология көбүнчө кожанын теринин сыртына чыкканына байланыштуу. Көбүнчө меники азыр сулуулук тарабына өтүп кетпедиби? Ошого менде саат 6-7ден кийин мага чалышпайт. Менде жанагындай оорулар жок болгон үчүн, прям острый болгон, экстренный оорулар жок болгон үчүн мага түнү чалып ушинтип тынчымды ала беришпейт. Рахмат ошенткен сиздерге. Түнү 2де чалып угри чыгып кетти.
Баягы сизде сулуулук салон менен багына мисалы косметологдун айырмасы бар да, Айырмасы бар. Кээ бир учурларда мисалы сулуулугума кам көрүп бер деп дагы байланышкандар болушу мүмкүн, Болушу мүмкүн. Ооба. Эми сулуулук салондо именно косметологдор сулуулук салондо иштебей эле койгон жакшы да. Сулуулук салондо эмне дегенде тырмак жасаган бар, чач кыркып, фен менен фендеп атканда чачтын жанагы майда бөлүктөрү кожага тийип калышы мүмкүн. Анан кийин ал пациент үйүнө кеткенден кийин андан да хуже болуп кетиши мүмкүн да, жаман нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн антисанитария деп коет, экөө чогуу турбаш керек. Отдельно болуш керек. Косметологдордун кабинети стерильный, таза, ошондой чаң болбош керек да, учпаш керек, даже аба дагы таза болуш керек. Бирок азыр ар бир кадамыбызда косметологдор бар, жана косметологияны атайын мисалы 1 ай окуп туруп косметологиялык борбор ачкандар дагы бар. Кандай көз караштасыздар? Бул туура элеби? Биз мисалы үчүн мен өзүм 1 ай окуп туруп косметолог болсом болобу? Негизи косметологдор жок дегенде орто билим, орто медицина билими болуш керек да. Эмне дегенде азыр ар кандай препараттар чыгып атат. Жасап атканда кожанын, теринин эмеси бузулат, целостность кожи бузулат да. Ошондо препарат кирип аллергический реакция болушу мүмкүн. Азыр деген аллергия дагы биринчи орунга чыгып атат. Ошого ушундай ар кандай көйгөйлөр чыгып калганда косметолог биринчи жардам көргөзгөнгө мүчү бар болуш керек, билими бар болуш керек. Кап кетпейсиздер, өзүңүздүн жообуңузга өзүңүзгө суроо берейин. Өзүңүздүн билимиңиз кандай, жогорку же орто? Мен буну аябай сыймыктанып айта алам. Мен академияда 6 жыл окуп, 2 жыл ординатура дерматовенерологияны өтүп, анан 9-жылы косметологияга дагы 1 жыл окуп, дерматокосметолог экинчи бул жогорку билимим. Жалпысынан медициналык билим 9 жыл. 9 жыл. Дарыгерлер көп окуйт дейт го, негизи алардын окуусу аябай узакка созулат депчи. Демек ошол нерсени басып өтүпсүз, чындап эле. Ошол нерсени басып өттүм, Кудайга шүгүр. Нурсултан мырза, сиз канча жыл окудуңуз жана сиз буга чейин Казакстанда окудуңуз же иштедиңиз, жаңылбасам? Мен 5 жыл окудум. Бизде Кыргызстандагы медицина менен Казакстанда медицинанын билим берүү системасы бир аз башкача. Казакстанда европалык система боюнча окутулат. 5 жыл окудум, жалпы медицинаны. Казакстанда окудуңуз ошондо? Казакстанда биринчи курстан баштап Казакстанда окудум. Андан бүткөндөн кийин 2 жыл интернатура деп коет. Аны да ошо Казакстанда өттүм 2 жыл. 7 жыл окудум. Жалпы 7 жыл окудум. 3 жыл Казакстанда эмгектенип, андан кийин эмне үчүн бул жака келдиңиз деген суроо берели. Казакстанда да ушу кесибиңиз боюнча эмгектендиңиз да? Ооба. Анткени ал жакта айлык маян аябай жогору экенин билебиз. Сиздердин багытыңыздарда, Ооба. Эмне үчүн Кыргызстанга кайта келдиңиз? Биз ушул Кыргызстандын Жалал Абадтын суусун жеп, нанын жеп чоңойдук. Мектепте ушул жактан окудук. Ата-энебиз ушул жакта, элибиз, жерибиз, тууганыбыз бар ушул жакта. Ошондон ал жакта эми чет элде билим алдык, тажрыйба жыйнадык. Кайра өзүбүздүн элибизге келип кызмат кылып жатабыз. Балдар дарыгери сиз да азырчы балдар менен иштешесиз. Негизи бул багытта кандай чатанап калдыңыз? Кичинекейиңизден же балдарга жакын белеңиз? Өзүңүздө ошол нерсени байкачу белеңиз же? Бул багытты ошол медицинада окуп жүргөндө тандадым. Эми окуп жүргөндө ар түрдүү ойлор келет. Мисалы, биринчи курста сен мындай врач болуп барам десең, эми көпчүлүгүндө окууну бүткөнгө чейин ар түрдүү, ар врач, ар циклда, мисалы биз дерматовенерологияда, хирургияда ошондой бөлүнүп жүрөт. Ар окууга барганда ошол врач болгум келип кетет. Ошентип көрүп, тандап жүрүп, акыры ошол кесипти тандадым. Өзүңүзгө жаккан тандап кеттиңизби же өзүңүздүн шыгыңызга карадыңызбы? Жакканы дагы, шыгыма да карадым. Бирок эң эле кыйыны менимче жаш балдар менен иштөө болсо керек, анткени ушул жерим ушинтип ооруп жатат деп айта албайт, Кече бизге психолог келип, анда дагы биз суроолорубузду такыр бере албай калганбыз, анткени көрүүчүлөрдөн аябай көп суроо келген. Бүгүн да менимче ошондой болот окшойт. Көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп алып берген аракет кылалы. Саламатсыздарбы дейт, кызым 8 айлык, тиши чыга элек. Эмне кылуу керек же бул нормалдуу көрүнүшпү деген экен. Негизинде тиш чыгуу 1,5 жашка чейин кечигиши мүмкүн нормада.
Бирок эгерде орточо ошо 6-7 айынан баштап чыгып башташ керек. Чыгып баштайт. Ал бирок башка эч кандай оору белгилери болбосо, ошо 1 жаш, 1,5 жашка чейин кечиши мүмкүн. Эми кызыңызда башка эч кандай белгилер болбосо, эгерде сиз ушул маселеде, мисалы 1 жашка чейинки балдар ар айда азыркы үй бүлөлүк дарыгер же болбосо педиатр дарыгерине барып көзөмөлдөн өтүп туруш керек. Ошол ар айда көзөмөлдөн өткөндө салмак кошкондору, бою, башка денсаулыктар баары жакшы болсо, тиши гана ушундай кечигип жаткан болсо, ал коркунуч жок. Демек 1,5 жашка чейин күтсө болот. Эгерде башка оору белгилери болбосо. Кечиресиз, ушул эле. Азыркы учурда мисалы тиш чыгуу боюнча көйгөй көбүрөөк деп айтып калышат да, угуп калдым. Мурун кичинекейибизде бул нерсе жок болчу деп дагы ата-энелерден да угуп калгам да. Чындап эле ушундайбы азыр? Тиш чыгуу боюнча көйгөй өтө деле көп эмес, бирок азыркы учурда балдардын тили чыгуусу боюнча көйгөй көп болуп жатат. Биз жогоруда айтпадыкпы, кыргыз тилдүү көрүңүздөр. Анан биз дайыма айтып келебиз да, баягы жаш балага көп тил, мисалы чет тили, орус тили, кыргыз тили, көп тилди бирдей көргөн баланын тили кечирээк чыгат экен депчи, бул туура элеби? Ооба. Биз туура айтып жатпызбы? Кийинки суроону бере кетейин. Саламатсыздарбы? Менин бетимде бырыштар чыгып жатат дейт. Көптөгөн каражаттарды колдонуп көрдүм, бирок такыр пайдасын бербеди. Эмнеден деген экен? Мен бир аз оңдоп окуганы туура келип атат, урматтуу көрүүчүлөр. Жок, жашы жазылбаптыр. Раян аттуу көрүүчүбүз экен. Бизди көрүп турган болсоңуз, анда жашыңызды жаза кетиңиз, толугураак кылып. Негизи бетке бырыштар эрте түшкөндө канчада түшөт, эмне үчүн түшөт, ушуну айтып коелу. Бырыш бул 18 жаштан деле түшө бериши мүмкүн. 12-16 жашта уже башталат. Гормондор өзгөрүп баштайт го, ошол кезде эле башталат да. Анан эртең менен кечиндеси кандай бетине кам көрөт, ошодон дагы аябай көз каранды, 60-70% ошо кам көрүүдөн. Ооба. Биз айтып атпадыкпы, бул жалбыз чарыбызда күн аябай каттуу тиет, агрессивный тиет. Сонсуз күндөн сактоочу кремдерди колдонуш керек. Ошодон дагы көз каранды, фотостарение деп коет. Күн прямо бетибизге тийген сайын бырыш да ошончолук көбөйөт. Биз күнгө чыкканда да мынтип защитная реакция кылып бырышабыз, тырышабыз. Бирок уже түшүп калган бырышты коркпой эле препараттар бар, ошолор менен мышцанын өзүнө, булчуңдун өзүнө, кайсы мышца булчуң активно мимический болуп чыгып иштеп аткан болсо, кыймыл менен иштеп жаткан болсо, аны препарат менен токтотуп койгон жакшы. Препарат токтоткондун дагы бир плюсу, ал кийинки түшө турган бырышты профилактика кылып алдын алып турат. Жакшы. Анда бир сынап көрбөйлү дарыгерлерибизде. Кандай дейсиз? Мына шаарлардагы бекеринен турган жок. Азыр интернет айдыңында дагы аябай эле популярдуу оюндардын бири болуп жатат, Биз деле көрөлү. Баягы ине сайып көрүңүздөр шаарга, шаарды жарылабы жокпу? Эч нерсе кылбайбыз, жарылып кетсе дагы боло берет. Көрөлү, Чыгарып жибербейсиздер. Негизи буга чейин ушинтип көрдүңүздөрбү мындай? Кандайдыр бир оюнга катышып же тажрыйба алып көрдүңөр беле? Шаарга укул сайып. Ооба. Кандай болгон? 2-3 жолу катышканбыз. Жарылбаган учурда болгон, жарылган учурда болгон. Айтып бере. Мен биринчи жолу. Биринчи жолу демек, Анда көрөлү. Жана көрүүчүлөрүбүзгө дагы эскерте кетели, камеранын эфирдин дагы сүрү болот. Балким бир аз сүрдөшөт чыгар, бирок дарыгерлердин сүрдөөгө жана шприцти колго алганда колу титирөөгө акысы жок экенин дагы эске салалы. Кеттик анда. Келиңиздер, өзүңүздөр тандап алыңыздар. Биз балким чоң иши болгондур. Жарышыбыз керек да. Ооба, бирөөнү эле. Балким жарбай сайып көрөтүр. Мен эми бетке укол ошону сурайын дедим болчу. Мисалы, сиз жаш балдарга да укол сайып турасыз да, Жок, аны уколдорду медайымдар саят. Демек, сиз азыр жарып салышыңыз мүмкүн. Укол көп сайбайсыз. Күткөндөр болот. Бетке сайганда өз бет кандай болот, мисалы? Коркпой эле сайса болобу же өтө назикпи? Бетти биз укол жасаардан мурун обязательно эме коебуз. Обезболивающий. Даярдап алабыз. Шарды даярдайбызбы, даярдайбызбы?
Келиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, бизге жакыныраак келиңиздер. Дарыгерлерибизди бир сынап көрөлү, шаарга укол сайдырып көрөбүз, Кимиси мыкты экени. Косметологбу, же болбосо педиатрбы? Өзүмө көп ишенбей эле коеюн. Косметологдор бетке укол сайганда. Азыр жакыныраактан алып беребиз, Баштадык. Все. Көрдүңөр, Азамат. чыгарайын бурара. Ооба. О, классно. Мыктысыз. Мыкты. Бул бирок тешилди, эми. Тешилди. Сиздер аябай даярданып келген окшойсуздар. Түнү менен даярданып. Азыр мон көрөм. Негизи мындай биз шаар ойнотуп укол сайдырабыз деп айтпадык болчу конокторубузга, бирок азаматсыздар бир аракет менен дагы бир жолу кылып көрөлү, Экинчи тур деп коелу. Экинчи турга кеттик, Ким уткан болсо? Бул көбүрөөк үйлөнүп калган болчу. Мен мындай көп мактанып болдум окшойт. жүрөкчө шаарыбыз тандадыңыз. Сиз билет турбайсызбы? Азаматсыз. Демек, Нурсултан мырза жеңди. Жеңилгениңизге мойнуна албайсызбы? Дагы бир аракет кылып көрөсүз. Дагы бир аракет кылып. Анда дагы бир жолудан, Ооба. Мен уже көрүп алдым. Нурсултан агай кайсы жерге бергенин. Жарылбады. Нурсултан мырза, дагы бир аракет кылып көрөсүзбү? Көрүңүз. Ушу бирөө калат экен, бирөөнү мен сайып көрөйүнчү, Ооба, маңыз сизге. Булар сайылгандар. Бир аз бул жака алып коелу азыр. Нурсултан мырза чындап мыкты экен, Нурсултан мырза билет экен, кайсы жерге жасашты. Анткени мен да көрүп алдым да деп. Бирок эми меники жарылышы анык деп мындай даяр карап сайып дегендей эле. Буга чейин көргөм деп калдыңыз, кайсыл жактан сайып көрдүңүз эле? Же үйдөн өзүңүз элеби, же кандайдыр бир жакшылыктарда оюн кылдып эле? Тойдо, конкурстарда чыкканбыз. Кесиптешибиз үйлөнгөн учурда көпчүлүк коноктор медиктер болгон. Ошондо чакырып. Канча баягы аракеттен өттүңүз? Жарылдыбы, жок дегенде бир шарыңыз? 6 врач, медсестралар аралашып чыкканбыз. Анда шарларды бир аз чоң даярдаган болчу. 6 тең жарган эмеспиз. Биринчи бул жагынан сайганбыз, анан жок силер бул жагынан сайдыңар, бул жагынан саясыңар деп ал жагынан дагы 6 жарбай эле сайганбыз. Демек биз бул шарды баягы чоң, эгер чоң болсо жарылып калышы мүмкүнбү? Биз кичинерээк кылып койдук болшондо. Башка жагынан шар иширти алдыртат окшойт. Негизи медицинада ушундай ыкма барбы? Жаңы үйрөнгөндө кайсыл ыкманы колдонуш керек? Жаңы укол сайын үйрөнүп жатканда. Окуп жүргөндө, үйрөнүп жатканда, жумшак мебель, мындай подушка, ошондой нерселерге үйрөтөт. Азыркы учурда эми заман өнүккөн, биздеги Жалал-Абад медицина, Жалал-Абадта медицина факультетинде дагы атайын манекендер бар. Пластиктен жасалган адам колундай териси дагы, баардык чувствасы дагы муляждар бар, даяр. Ошолорго студенттер сайып үйрөнөт. Мен болсо ошо практикада жүргөндө только эркек кишилерди практика кылып үйрөнгөм да. Алардын тамыры чыгып турат. Жасасаң деле макул, жок дебей макул дешипчи. Ошо эркек балага үйрөнгөм мен. Эркектер өзү Ошондо кайсыл байкуш мырзалар макул болду сиздин мындай? Эң үйрөнүп атканыңыз унчукпай тамырын көрсөтүп берген. Мен билбейин деп айткан жокмун, мен билем келиңиз деп кошуналарымды, туугандарымды чакырып ошо укол жасап үйрөнгөм. Эркек мырзалар сулуулугун карап эле, бетин карап эле Оорусо да унчукпастан да. Негизи сиздердин кесибиңиздерде эң кыйын учур кандай учур болот? Эмгек тажрыйбаңыздардан улам карасам. Эң кыйын учур, мисалы мен мындай ооруканада да иштегендиктен ал жерде мисалы өтө оор абалдагы балдар да болот. Канчалык жумушту жумушта таштап, жумуштагы көйгөйлөрдү жумушта таштап чыгып, үйгө башка адам болуп барган аракет кылсаң дагы, оор абалдагы пациенттер постоянно дайым башында болот, мээңде болот. Кээде түндө 11-12-де медайымдарга чалып алып,
Могу пациент кандай жатты, могу бейтап кандай жатты, кандай болду, температурасы не болду деп өз сураган учурлар да болот. Ошондуктан биз үйгө барганда атабыз, балабыз деген менен 24 врач дарыгер, 24 саат дарыгер болуп жүрөт. Жогорудагы кечиресиз СМС билдирүү кайрадан жазган экен. Мен безеткини айткан болчумун деп жазыптыр. Бетиндеги безетки боюнча. Угрийлер. Угри безеткилер ошо ички органдар жабыркаганда бетке сыртка кожага чыгат, териге. Ошону гастроэнтеролог деп коет, ички органдарды текшерген адис, врач. Ошодон өтүш керек. Эгерде аял киши болсо, гормондорун текшерсин. Женский гормондорун атайын гинекологко барып текшерет. Анан алардын лечениясын алып келип, анан мага келсе, мен өзүм назначение кылып, ошо безеткиге каршы антибиотиктер бар, майздар бар. Ошолорду жазабыз. Анан үйгө күнүмдүк эртең менен кечинде колдонулчу кам көрүү каражаттар жазып берем. Жашыраак кыз окшойт. Менимче угуп алдыңыз. Демек, беттеги соолугу сөзсүз түрдө гормондор менен байланышта болот, Кесиптешиме мен да суроо бергим келип турат. Азыркы мисалы укол сайганды ошо эркектерден сизге мисалы бетинде кам көрүү, сулуулуна кам көрүү тууралуу эркектер да кайрылабы? Эркектер да кайрылат. Мен 2020-дан баштап иштеп жатам Жалалбатта. Башында жат көрүнүш болчу. Азыркы акыркы 1 жылда аябай көбөйдү. Айрыкча ГОСТо иштегендер, элдер менен иштегендер, баардыгы эле жакшынакай көрүнгүсү келет да, жакшынакай көрүнбөсө дагы өзүнүн жаштыгын алып калгысы келет, сактап калгысы келет. Косметология деген өзүнүн жаштыгын, сулуулугун алып калуу. Нурсултан мырза аябай таң калып карап эмне үчүн кесиптештериңиздин да бетин карап койбоду? Экөөңүздөр бир кездери бир жерде иштедиңиздер, Ооба. Ошондо бетине бир азындай кеңеш берип карайт белеңиз, агай сиз мындай кылышыңыз керек. Нурсултан агай азыр сурап атпайбы? Ошого балким билген эмес. Балким кыздар барат, жалаң айымдар барат деп ойлосо керек. Азыркы сурап берип атканда. Сиздерде эмне мисалы балдар дарыгеринде ар кыл оорулар менен кайрылат да, бет тууралуу кайрылышпайбы? Мисалы кичинекейинен да бир нерсе чыгып кетиш мүмкүн бетинен, Эми ар бир дарыгердин өзүнүн багыты бар. Ошол мисалы тери оорулары боюнча да кайрылат, аны ошол тери оору дарыгерлерине жөнөтөбүз. Негизи сиз кайсыл багыт боюнча көбүн эсе? Эми педиатр жаш балдар дарыгери деген жалпы карайт. Жалпылап консультация бересиз аларга. Сизге суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Менин балам 15 жашта дейт. Угри өтө көп чыгып жатат. Безеткилер өтө көп чыккан, бетине эле эмес, мойнуларына дагы кандай уход жасаса болот? Же ички органданбы дептир. Дагы бир сонун катар эле окуй кетейин. Саламатсыздарбы? Мен Аксыдан жазып жатамын. Жашым 65темин. Бетимде бырыш абдан көп. Эмне кылсам болот? Рахмат деген экен. Биринчи суроого жооп берейин. 15 жашта. 15 жашта бул подростковый угри деп коет. Подростковый акне, жанагы подростковый период башталган кезде мужской гормон деп коет да, именно тестостерон көбөйүп баштайт дагы. А тестостерон гормонду бетибизде майда чувствительный рецепторлор бар. Алар деген эми сиздерге мындай түшүндүрүп жөнөкөй сөз менен айтып атам да, тестостеронду бетибиздеги рецепторлор жаман көрөт. Бири-бирине аябай ушундай как душмандай болуп турат да. Ошого аларда деген азыр подростковый период болуп атканга гормондор аябай өзгөрүп атат, өөрчүп атат. Бул өтүп кетет. Көбүркүлөр айтып коюшат го, кийин үйлөнгөнүңдө өтүп кетет, жакшы болуп каласың депчи. Ага чейин жеткирбей эле буну деген ички орган текшериш керек. Ооба, бардыгын комплексно кетсе, эртерээк жыйынтык чыгат да. Угринин өзү негизи дарылоосу аябай көпкө чейин болушу мүмкүн. Максимум бир жарым жылда акырындап кетип баштайт да. Азыр эң негизгиси ошо чыгып турган безеткини сыкпаңыздар демекмин.
ал сыгып койсо рубец калып калат, чукурайып калат кийин айыккандан кийинчи. Ошон үчүн сиз бизге кайрылыңыз, келиңиз, биз сизге жардам беребиз. 65 жашта бетине буруч түшкөндө жоготсо болобу? Негизи бул жашта норма эле түшүү. Ооба, нормалдуу эле. 65 жашта уже аракет кылсак болот. 30% кетирсек болот, бирок 100% кетпейт. Нурсултан мырза, негизи бир жерде иштегенсиздер, мамилеңиздер жакшы эле билебиз, Анан акыркы жолу качан сүйлөштүңүздөр болчу экөөңүздөр? Акыркы жолу кече жакында биздин мен иштеп кеткен клиникада агай главврач ошол жердин 5 жылдык юбилейи болду. Ошол жерде жолугуп. Сиз сүйлөгөн сайын Нурсултан мырза таң калып, чын эле ушундай. Сурооңузду берип алыңызчы бизге. Көптөн бери көрө элек дейби? Мисалы азыр сиз көчөдө да сөзсүз түрдө кимди гана көрсө бети көрүнсө керек дароочу. Нерсеге мындай камлош керек деп. Мисалы ошол учурда айта каласызбы? Сиз бетиңизге мындай кылышыңыз керек депчи. Мага жанагындай керек эмес кеңештер деп коебу. Андайлар жакпайт. Мага бирөө айтса, анан мен да бирөөгө айтканды жактырбайм. Качан гана мага кайрылып келгенде, ошондо гана кеңеш бере алам. Демек жакшы экен. Биз сиздерди дагы бир жолу сынап атайын шаралдырдым. Аман кетебизби? Биз бир аз майдараак кылып алган окшойбуз. Мен баягы соц тармактардан көргөндө майдараак болгон үчүн майдараак ишертирген болсом, чоңураагын Нурсултан мырзага береличи. Нурсултан мырза жарбады такыр, Ооба, биздин убактыбыз аяктап жаткандыгына байланыштуу. Биринчи сиз сайып көрүңүз, Же уколду алмаштыралы ушуп десе кандай дейсиз? Алмаштыралычы? Ушу бир нерсе кылып келген окшойт келген, ахалай кылып келген. Бисмилля. Шындыгында сөз жок. Башка жерине сайып көрсөңүз болобу? Алды жагына. Бул жерине. Ооба. Бул жерине сайып көрүңүз агай. Ошол жерден. Ал жерден жарылат болуш керек, Жарылбай. Жана мен ошол жерден жарылып. Акыры жардырды го. Айтып берейин көрүңүз, Бирок биринчи сайганын эсепке алабыз. Нурсултан мырза төртөөнү тең жарбады. Сиз бирөөнү жаргансыз, жеңилип таратасыз. Азыр мен жарбасам, мен уткан болом, мен жеңилип болом, Сиз бирөөнү жардыңыз да. Азаматсыз. Эми сиз дагы жамбаш жагынан бир сайып көрүңүз, Макул. Алайлабыз. Демек ал жерден жарылат экен, Ал жерден жарылат экен, эске алып коюш керек экен, кийин той. Сиздерге ыраазычылык билдирели. Сонун маанай тартууладыңыздар. Ошондой эле биздин дагы суроо келип калыптыр. Эми сурооного жооп алып берип коелу, андан кийин. Саламатсызбы? Менин балам 8 жашта, түнү сийип коет. Күндө эмне кылса болот дейт. Сузактан жазып жатабыз деген экен. Саламатсызбы? Ушул ночной энурез, түнкү энурез деп аталат. Ушул акыркы учурда ушул маселе менен кайрылгандар өтө көп болуп жатат. Бул көбүнчө биринчи кезекте эми ошол түнү сийип койгон ата-энелер эмне кылыш керек? Биринчи кезекте педиатр дарыгерине көрүнүш керек. Бул бир специалист менен, бир врач менен бүтүшү кыйын. Негизи 3 жашка чейин эгер сийип койгон болсо, коркунуч жок. Күтүп турса болот. 3 жаштан кийин дагы эгер сийип коюп жаткан болсо, анда текшериш керек. Бул себептери ар түрдүү болушу мүмкүн. Биринчи кезекте ошол органдар жактан көйгөйлөрдү такташ керек. Бөйрөк жагынан, табарсак жагынан эч кандай көйгөйлөр жокпу, кан аздык жокпу, ошолорду такташ керек. Себеби ошолор дагы себеп болушу мүмкүн. Аларды тактап, эгер бөйрөк жагынан баары жакшы болсо, УЗИге тартып, зар анализ тапшырып, баары жакшы болсо, анда невропатолог, психолог дарыгерлер да керек. Себеби акыркы учурда булардын себеби неврологиялык жактан, балдардагы стресс, депрессия десе бизде чоң адамдарда гана элестетебиз, бирок балдарда дагы бул нерсе көп кездешет. Мисалы, бала бакчага жашоо образы өзгөрүүсү балага чоң стресс болот. Бала бакчага жаңы барып баштаса, мектепке жаңы барып баштаганда же үй бүлө мүчөлөрүндө өзгөрүштөр болсо, жаңы адам келип кошулуп жашаган болсо, же бирге жашап жаткан адам башка жака мисалы көчүп
жок болуп калган болсо, бул дагы чоң стресс балагачы. Кечиресиз, атасы менен апасы бири-бири менен конфликт болгондо да болобу? Сөз түрдө бул дагы таасир этет. Бул да таасир этет. Ошондо биринчи анализдерди тапшырып, педиатр дарыгерин, эгерде органдар жактан баары жакшы болсо, анда дарыгер, невропатолог жана психолог дарыгерлер менен кеңешиш керек. Демек, бизге суроо жазган көрүүчүбүз акыра 72 номер менен жазган, сузактан жазып жатабыз деген экен. Балаңыз 8 жашта экен. Сиз сөз түрдө дарыгерге кайрылышыңыз керек, Ооба. Ыраазычылык билдирели, жана биздин көрүүчүлөр тарабынан аябай көп ыраазычылык каттар келген экен. Жалпылап эле айтып коеюн, сиздердин берген жоопторуңузга ыраазычылык жана ийгиликтерди каалагандар. Биз да сиздерге ыраазычылык билдирели, жана сиздерге эркин микрофон берели. Балким сиз айымдарга кайрылып аласыз, балким сиз ата-энелерге кайрыласыз, дегеле балким жакындарга ыраазычылык айтасыздар дегендей. Рахмат. Биринчиден силерге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Жакшы маек болду. Барыңыздар өзүңүздөрдү биринчи орунга коюп, жүзүңүздөргө кам көрүп, жакыныңыздарга кам көрүп, сулуу жүрүңүздөр. Нурсултан мырза. Сиздерге биринчиден сиздерге чоң рахмат айтам. Ушундай уюштуруп, биздин көрүүчүлөргө пайдалуу маалыматтарды алып бергенине шарт түзгөнүңүздөр үчүн. Экинчиден ошол мени көрүп жаткан ата-энелерге кеңеш айта кетейин. Эгерде балдарыңыздар жаш болсо дагы, чоң болсо да, өзүңүздөр болсо дагы, өзүңүздөрдүн ар дайым көрүнгөн дарыгерлериңиздер болуш керек. Бул ошо мамлекеттик үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы поликлиника деп коебуз, ошондогу өзүңүздөрдүн дарыгерлериңиздер болсун. Ал дарыгерлер менен жакшы мамиледе болуңуздар, тыгыз байланышта болуңуздар. Бул сиздердин балдарыңыздын ден соолугу чың өсүшүнө чоң жардам тийгизет деп ойлойм. Чоң рахмат. Ушундай пайдалуу маалыматтар үчүн, сонун керектүү кеңештериңиздер үчүн биз ыраазычылык айтабыз. Бизге бир аз убакыт тар болуп калды окшойт, көрүүчүлөрүбүздүн суроолору аябай көп. Буюрса, сөзсүз түрдө дагы мына ушундай дарыгерлерди чакырып, көрүүчүлөрүбүз менен ушинтип байланыштырсак дагы болот экен деп ойлоп калдым. Сиздерге болсо ыраазычылык жалаң гана өзүңүздөргө, сиздер тарапка ыраазычылыктарды, алкыштарды гана угуп жүрө бериңиздер. Түйшүктүү жумушуңуздарды билебиз, артынан жалаң ийгиликтерди гана көрүңүздөр. Чоң рахмат, жана чындыгында эле мыкты экенсиздер, профессионал экенсиздер. Муну далилдедиңиздер десек дагы болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин көрсөтүүнүн сапарын болсо жагымдуу чыгарма менен улантсак, бүгүнкү туулган күн ээлериби, жакшылык ээси болобу айтор ар бир бизди көрүп жаткан көрүүчү үчүн жагымдуу чыгарма жаңырсын, жана албетте медицина тармагында эмгектенип жаткан инсандарга арналат деп айталы. Анткени чыгармаларды дагы атайын мына ушул инсандарга ылайыкташтырып тандаганбыз. Аздан соң биз кайрадан жолугушабыз. Биз түз эфирде экенибизди эсиңизге салабыз. WhatsApp аркылуу куттуктоолордогу жакшы сөзүңүздү калтырыңыз. Анда кеттик.